Мирлан байке, саламатсызбы? Мен командам үчүн, пожалуйста, ушул фабрик адалбы, адал эмеспи, ошол боюнча кичине маалымат берип кетиңизчи. Чубак ажы эки видеосу бар. Бирөөсүндө айткан, эгерде сиз элге керектүү, жашоосуна пайдалуу бир продукция сунуш кылып, рекламный щиттин кызмат аткарып, реклама жасап атсаңыз, сиздин ошол жасаган ишиңизге акы төлөнсө, бул адал деп айткан. Ал эми 3-4 адамдан сиз эшитип келдиңиз, ал эшитип келди, адан биринчи адамдан түшсө бул адал, 3-4 адамдан түшсө арам деп айткан. Бирок ойлонуп көрөлү, бул боюнча Сайдмурат Давлатов деген миллионер, ал 5 маал намаз окуйт көп жылдан бери. Ошолда айтып кетет, көпчүлүк муфтийлер, көпчүлүк алымдар, алар шарият жагынан күчтүү болушат дагы, бирок экономикалык жактан алардын билими жок. Ошол себептен алар адашып, арам деп айтып атышат деп мисалдарын келтирип берет. Бир мисалында айтат, элестетиңиз, биз картошка баарыбыз биригип, картошка эктик, анан картошканы саттык, анан бөлүшүп алдык. Сетевой маркетинг ошондой эле дейт. Кадимки бизнесте ошонун баарын өзүңүз жасайсыз. Элдерге адам жалдап айлык төлөп. Ал эми сетевой маркетингде адамдарга айлык төлөбөйсүз, бирок баарыңыздар биригип картошканы эгесиздер, казып аласыздар, анан бирге сатасыздар, анан түшкөн пайданы бөлүп аласыздар. Чындап эле сетевой маркетинг ошого окшогон. Ошол кантип эле ушул арам болсун деп айтат да. Эми мен сиздерге башка мисалды келтирип берейин. Бул менин мисалым, как тармактык маркетингди жакшы билген адам катары. Элестетиңиз, азыр Чубак ажынын сөзүнө таянсак, анда мындай. Сиздин рестораныңыз бар, кафеңиз бар. Ошол жерге кардарлар келип тамагыңызды жеп кетти, аларга жакты. Сонун экен деп өзүнүн досуна мактады. Бул биринчи адам. Досуна мактанды, мактап берди, досу келип кафеге келип, ресторанга келип тамак жеди. Бул биринчи адам. Экинчи адам, эми биринчи адамдан дагы ресторандын, кафенин эсине акча түштү. Бул адал деп атат да. Эми экинчи адам айталы Айгүл дейли. Айгүл өзүнүн таанышын, досун Жазгүлдү чакырып келди. Жазгүл келип кафеге келип тамактанды. Ага да жакты, ал барып туруп Назгүлдү чакырды. Назгүл келип туруп тамактанды. Кафенин, ресторанын эсине Назгүлдөн да биринчиден дагы түшүп атат, Айгүлдөн, экинчи адам Жазгүлдөн да түшүп атат, үчүнчү адам Назгүлдөн да түшүп атат. Эми Чубак ажы айтып атат, ошодон түшсө арам деп атат. Анда Чубак ажы айтсын өзүнүн видеосунда, кафенин ээлери эгерде силерге реклама боюнча бири-бирине ооз-эки келип айтса, ооз-эки дайым эле айтып жүрүшөт адамдар. Сиз деле айтып жүрөсүз, өзүңүзгө жаккан сулуу салонду мактайсыз, өзүңүзгө жаккан стоматологду мактайсыз, ошонун жардам менен канчалаган тааныштарыңыз бар атат. Анан алар өздөрүнүн тааныштарына айтып, ошентип 2-3 адамдан бардык бизнестерде акча түшөт. Анда бардык бизнестер арам болот да. Анткени анда мынтип айтыш керек. Эгерде сен кардарың келгенде сура, эгерде ал канчанча адамдан билиптир сен жөнүндө, эгерде тааныш билиштен сураса, ал кимден билиптир сурап бил. Эгерде ошонун баары 3-4 адамдар болсо, анда алардын акчасын албай кой, ал арам дегендей болот да. Эгер сиз ошого макул болсоңуз, анда тармактык маркетингде арам десеңиз болот. Бирок бул кызыктай нерсе болуп атат. Андай болушу мүмкүн эмес, андай баардык бизнестер арам болуп калышы мүмкүн эмес десеңиз, анда Чубак ажы чындап эле Давлатов айткандай, бул тармакты билип-билбей айтып койду. Эми пенде экен, баарыбызга адашабыз. Пенде болгондон кийин адашабыз. Рахмат Мирлан байке, ушундай чоң эме түшүндүрүп бергениңиз үчүн. Кое тургай да кошуп коебуз сен, бери коесуң. Азыр так. Анан албетте мен эч кандай динге каршы сөз сүйлөгөн жокмун. Кээ бирлер ошентип айтып атышат экен. Динге эч качан каршы болбойбуз биз. Биз болгону кээ бир маселелерде балким шашылыш түрдө айтыш керек болуп калып, Чубак ажы мисалы үчүн шашылыш түрдө айтыш керек болуп калып, адистер менен сүйлөшпөй, маектешпей айтып калганы болсо керек деген ой пикирди айтып атабыз. Жана биз адис катары тармактык маркетингди жана бизнес темасынан алыс экени чындап көрүнүп турат да. Көп мисалдар бар. Менин атайын видеом бар, 5 видеом бар. Тармактык маркетинг арамбы же адалбы, Чубак ажыга жооп деген видео бар. Ошол жерде көрсөңүз, мен мындан башка толтура далилдерди келтирип бергем. Бул арам эмес деген далилдерди келтирип бергем да. Ушундай. Анан дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, Чубак ажыда ошол жерде мен да угуп атып таң калдым, исроо бергим келди, бирок азырынча жолугушар экен, келечекте жолугушам деген оюм бар. Эмне себептен арам дегенге жооп жок да. Айткан эмес, эч жерде айткан эмес, эч бир видеодо айткан эмес. Эмнеге десе, себеби дегенде сен небереңен түшсө туура эмес болуп калат да, чебереңен түшсө туура эмес да болуп калат деген кызыктай жооп берип койгон да. Бул шашылыш түрдө жооп бергенге окшош да. Бул темадан үстүртөн гана билип туруп айтып коюп атат. Албетте үстүртөн билбей, атайын адистер менен маектешип сүйлөсө, ар бир пенде, ар бир адам адашышы мүмкүн да. Ал шарияттын өтө күчтүү билген адам, бирок бизнес жана менеджмент темасын жакшы биле бербейт. Маркетинг темасынан да алыс. Рахмат Мирлан байке. Менин бир эле дагы бир суроом, кантип тез айлыкка чыкса болот? Менин кыздарым ушунчалык айлыкка чыккысы келет. Ошон үчүн сиздин көп убактыңызды албайм. 3 главный фишкаңыз менен бөлүшүп кетиңизчи. Өзү кантип тез айлыкка чыкса болот деген бул негизинен айталы 1 айлык тема. Ал үчүн атайын сабактар бар, толтура 300гө жакын видео бар. Ошонун баары тез айлыкка чыгышты үйрөтөт. Ошонун баарын көрүш керек.
Бул биринчи жооп, видеолордун баарын көрүш керек чында. Экинчи жооп, видеолордун баарын көргөнчө тынбай менет, тынбай адамдар менен жолугушуп туруп. Параллельно аракет кылыш керек. Параллельно. Эгерде сиз видеолорду көрүп бирок адамдарга сунуш айтпасаңыз, адамдар сунуш айткандан кийин алардын номерин алгандан кийин өзүңүздүн коркуңузду жеңип, телефон чалып алар менен таанышып сүйлөшпөсөңүз, өзүңүзгө ишеним жаратпасаңыз, анда ал видеолор бир тыйын. Тескерисинче видеолорду көрбөй эле чалып сунуш айта берсеңиз, анда аларды сиз жетелей албайсыз, үйрөтө албайсыз. Анда мунуңуз да бир тыйын болот да. Негизги нерсе много рекрутинга, өтө көп адамга сунуш айтыш керек, өтө көп адам менен телефон аркылуу сүйлөшүш керек, маектеш керек жана аларга файлик жөнүндө маалымат берген аракет кылыш керек. Экинчиси өтө көп видеону көрүш керек. Рахмат чоң.